Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Сиздер менен мен Тайыр кызы Нургүл Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Балдар, силер билесиңер да, капкараңгы түндүн артында жарык күн бар экендигин. Бул жамандык күндөрдүн артында дагы сөзсүз жакшылык жашырынып жүрөт. Келгиле анда баарыбыз маанайыбызды көтөрүп экранга жакын келели дагы жагымдуу бир оюн ойноп көрөлү. Акпаратты балдар, өзүбүз көрбөй турган абалда кармайбыз дагы, өзүбүздүн келбетибизди тарта баштайбыз. Мисалы, биринчи баарыбыз башыбызды тартабыз. Накей. Андан кийин кашыбызды тартабыз. Андан кийин көзүбүздү тартабыз. Экинчи көзүбүздү тартабыз. Анан мурдубузду тартабыз. Оозубузду тартабыз. Анан моюнубузду тартып коебуз. Андан кийин чачтарыбызды тарталы. Эми балдар, баардыгыбыз өзүбүз тарткан сүрөттү карап көрөлү. Мен сезип турам, силердин жүзүңөрдө жылмаюу пайда болду. Ушундай жагымдуу маанай менен сабагыбызды улантабыз. Балдар, бул сүрөттү көрөрүңөр менен адамдагы кайсыл асыл сапат көз алдыңарга келди? Туура, жоомарттык, берешендик, кайрымдуулук деген асыл сапаттарды эстедиңер. Анткени биринчи адам экинчи адамга берешендиги менен кайрымдуулук жасап жатат. Дүйнөдө жоомарт жана кайрымдуу инсандар көп болгон үчүн да жабыр тарткан адамдарга жардам колун сунушат. Бүгүн силер менен балдар, жоомарттыкта жана кайрымдуулукта шаркырап аккан суудай бол деген кызыктуу теманын үстүндө сүйлөшөбүз. Менин кадырман окуучуларым, жоомарттык жана кайрымдуулук деген бул чын жүрөктөн кайсы бир муктаж адамга чын ыкыластан өз убагында, өз кезегинде жардам колун сунуу. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызда жоомарттык сапатты бир канча мисалдар аркылуу тереңирээк түшүнөсүңөр. Адамдардагы жоомарттык жана боорукердикти байкоого көнүгөсүңөр. Жоомарт жана боорукер болууга калыптанасыңар. Башкалардын жүзүнө күлкү, жүрөгүнө кубаныч тартылуу. Анткени биз адамбыз да кимдир бирөөнү сүйүнтүп, кимдир бирөөнү кубантып жашашыбыз керек. Жоомарттык жана кайрымдуулук башкалардын камын чын жүрөктөн ойлонуу менен иш жүзүнө сөзүбүз аркылуу, ишибиз аркылуу ашырылат. Жоомарттык бүгүн же эртең токтоп калбайт. Бекеринен ата-бабаларыбыз жоомарттык жана кайрымдуулукта шаркырап аккан суудай бол деп сууга салыштырып жатпаса керек. Анткени биз шаркырап аккан сууну эч качан токтото албайбыз. Жоомарттык менен кайрымдуулук да дал эле ушул шаркырап аккан суу сыңары. Балдар, агын суунун, шаркырап аккан суунун үнүн уккандан кийин силер суу жөнүндө кандай ойдо калдыңар? Ата-бабаларыбыз бекеринен агын сууда арам жок деп айтышпаган экен. Анткени шаркырап аккан суу тоодон тоого, таштан ташка агып отуруп бышып калат экен. Ошондуктан ата-бабаларыбыз агын сууда арам жок деп тирүүлүктө агын суунун баркын ушунчалык билишкен экен. Демек, азыр да суусуз жашоого мүмкүн эмес, достор. Ошондуктан бүгүнкү сабагыбызда ошол агын сууга салыштырылган адамдагы асыл сапаттар тууралуу сүйлөшөбүз. Адамдардын чечкиндүү, адилеттүү, сабырдуу, жөнөкөй, берешен, март сапаттары биригип жоомарттыктын үлгүсүн көрсөтүп турат. Жоомарт адам берешен, ар нерсеге март келет. Ар кандай маселени буйдалбай шарт чечет. Душмандык кылып,
жолун тороп жатса да аны кечире билип ойлонууга аргасыз кылат. Өзү кыйналып турса да бирөөнүн ажатын ачат. Адамдык асыл сапаттардын ана башында жоомарттык турат. Анда эмесе силерге жоомарт жана кайрымдуу падыша жөнүндө айтып берейин. Жоомарт падыша. Мурунку өткөн заманда бир падыша болуптур. Анын 40 вазири бар экен. Бир күнү падыша жоомарттык мал менен болобу же баш менен болобу деп вазирлеринен сурайт. Жоомарттык мал менен болот да, малы жок болсо кантип жоомарттык болот дешет вазирлер. Жоомарттык мал менен болсо мал да силерде, дүйнө да силерде. Үчөөң биригип бир падыша элге той бергиле. Тоюңар 40 күндө тарасын дейт падыша. Ушуну менен той башталат экен. Тойду башкарган 3 вазир болду. Той аяктары күнү падыша дуананын кийимин кийип, башына күлө кийип, колуна аса таяк алып, ийинине куржун салып, ак уруп, биринчи вазир башкарып жаткан тойго барат. Вазир көрүп, дуанага кайыр алып чык деп үйдөгүлөргө айтат. Тойдун түрлүү тамагынан табакка салып чыгышат. Дуана куржунуна салып алып, экинчи вазир башкарып жаткан шаан шөкөткө барат. Ал дагы дуананы үйүнө киргизбестен кайыр садагасын берип, сырттан узатат. Дуана 3-чү вазирге барат. Ай деп кыйкырып садага сурап, үйгө конуп кетүүгө суранат. Бирок вазир үйдө төрө мырзалар бар, сен жатууга орун жок деп жөнөтөт. Ошондо дуана караңгы киргенине карабастан көчө менен жүрүп отуруп, акыры бир кемпир менен баланын кара алачыгына дуушар болот. Бала сыртка чыгып, дуананы көрүп, дуананы кондуралыбы деп энесине айтат. Энеси макул айланайын, дуана болсо үйгө киргиз дейт. Дуана үйгө кирет. Бала бир байга 3 жылым алай жүрүп, ошо күнү үйүнө акысына 10 кой алып келген экен. Бала энесине конокко бир кой соелу дейт. Энеси макул болуп, коюн союшат. Ошондо дуана мага 2 эле бөйрөгү керек, башка этин жебейм дейт. 2 бөйрөккө да тоебу? Андан көрө 10 койдун баарын соёюн, 20 бөйрөк болот, деп бала койлорунун баарын союп, дуанага 20 бөйрөгүн берет. Дуана болсо ак батасын берип, конбостон жүрүп кетет. Эртеси хан өзүнүн падышалык таажысын кийип, той башкарып узаткан 3 вазирин чакыртып, тойду кандай тараттыңар? Байгедей кылып бөлгөн жоксуңарбы? Тойго дуаналар келдиби? Жакшы конокто узаттыңарбы? деп сурайт. Тойду абдан жакшы өткөрдүк. Келген коноктордун баарын бирдей көрдүк. Дуаналарга кыйыр садага чапан берип узаттык. Абдан ыраазы болуп кетишти, дейт вазирлер. Менин байлаткан 10 коюм бар эле. Түндө жок, уурдаган ууруну таап келгиле, деп вазирлерине буйрук кылат. Вазирлери чапкылап, акыры базарга барышат. 10 койдун этин жаңыдан сата баштаган баланы көрүшүп, падышанын коюну уурдаган ушул экен, деп аны падышанын алдына алып келишет. Кой табылды, ууруну алып келдик, дейт вазирлер. Бала малай жүрүп, 3 жылдык эмгегине 10 кой алгандыгын, үйүнө жаңы эле келгенде бир дуананын келгендигин, ага 10 коюн союп, бөйрөктөрүн бергендигин айтат. Падыша вазирлерине баягы кайыр садаганын көрсөтүп, ушуларды тааныйсыңарбы, дейт. Вазирлер биздин дастаркондон берилген жемиштер турбайбы? Дуана тойго келгенде бергенбиз, дешет. Ошондо падыша өзү дуана болуп барганын, коноюн десе төрөлөр, мырзалар бар деп үйгө батпайсың деп кондурбаганын айтып, жоомарттык мал менен болот бекен же баш менен болот бекен, деп сурайт. Жоомарттык баш менен экен. Мына 10 койдун бөйрөгүн деп баланын берген бөйрөгүн алып чыгып вазирлерине көрсөткөн экен. 10 коюн бир дуанага бүт сойгон
бала жоомартпы же дуананы кондурбаган силер жоомартсыңарбы деп вазирлерин уят кылат. Көрсө достор, жоомарт адам чыныгы жардамга муктаж адамга туура нерсени өз убагында берген инсан экен. Падыша ошондо акылдуу, берешен, кайрымдуу баланы өзүнө вазир кылып алган экен. Көрдүңөрбү балдар? Жоомарттык жана кайрымдуулук ал байлыкта эмес, ал сөөгүбүздө бүткөн жүрөгүбүздө жашашы керек. Мына ошондо гана биз кайрымдуу жана жоомарт боло алабыз. Жоомарт падыша жана кайрымдуу бала жөнүндө айткан жомок силерге кандай таасир калтырды? Келгиле анда ката жана туура деген оюнду биргеликте ойноп көрөлү. Падыша сараң экен. Ката. Падыша сараң эмес эле. Баланын энеси берешен экен. Туура. Баланын энеси берешен болгон үчүн дагы конокко кой союуга макул болду. Бала кошоматчы, мактанчаак экен. Ошол себепти 10 коюн союп берип койду. Ката. Бала мактанчаак, кошоматчы эмес болчу. Ал жоомарт жана кайрымдуу болгондуктан дагы дуанага боору оруп, ага койлорду союп берди. Вазирлери кайрымдуу экен, дуананы куру кол кайтарган жок. Ката. Анткени вазирлери кайрымдуу эмес эле. Алар дуананы үйүнө кондурууга макул болгон жок. Падыша сараң экен, ошондуктан өзү той бербей, вазирлерин той бересиңер деди. Ката. Падыша сараң эмес эле. Ал вазирлерин кайрымдуу жана жоомартпы деп сынап көрөйүн деди. Бала өзүнүн жоомарттыгы менен вазир болуп калды. Туура. Ал 2 койдун бөйрөгүн эмес, 10 койдун бөйрөгүн союп, дуананын курсагын тойгузуу менен, өзүнүн жоомарт жана кайрымдуу экенин көргөзүү менен, ал вазир болуп калды. Эгер силер намыстуу, чынчыл, убадага бек, боорукер, айкөл, ыймандуу, калыс, сезимтал болсоңор гана кайрымдуу боло аласыңар. Кайрымдуу адам боорукер, сезимтал, көңүлү назик келет. Колунда баарын кыйналган бирөө менен бөлүшүүнү каалайт. Ар дайым көңүлүндө кедей кембагалдарга садага берүү керек деген ой болот. Толуп ташкан байлыгынан эмес, бирөөгө берген жардамынан рахат алат. А биз болсок, келген коногуна даам сыздырбай узатпаган улуу, жоомарт, кайрымдуу элдин урпактарыбыз. Биздин бул сапатыбызды жакында COVID-19 илдети бүтүн Кыргызстанды каптаган учурда бир суала камырдай биригип, бир муштумдай түйүлүп, кыргыз элибиз өзүнүн жоомарт, кайрымдуулугун көргөзүп, дагы канча мекендештерибиздин өмүрлөрүн сактап калышты. Чет мамлекетте иштеген мекендештерибиз, кесипкөй жердештерибиз, кайрымдуу боордошторубуз четте карап тура алган жок. Ар бир жаран колунан келген кайрымдуулугун жасап, бир туугандай ымалада болгондугубуз, жоомарттыгыбыз, кайрымдуулугубуз бүтүн дүйнөнү таң калтырды. Кайрымдуулук бүгүн же эртең токтоп калбайт. Ал ар күн сайын болушу мүмкүн. Жада калса силер сыяктуу жаш балдарда өзүнүн чогулткан тыйындарын, жакшы китеп алам деп сактап койгон акчаларын жардамга муктаждарга берип жатышты. Ошентип дагы көптөгөн адамдарды бул апааттан, бул оорудан аман сактап калышты. Ата-бабаларыбыз жоомарт жана калыстын 4 аягы кыбыла, кайрымдуулук улуулук алып келет деп бекер айтпаса керек. Силер биз канткенде жоомарт жана кайрымдуу болобуз деп ойлонуп жатсаңар керек. Албетте, ар бир жашообуз жоомарттык менен кайрымдуулуктан турат. Мисалы, досуңа китебиңди зарыл учурда берип турганың, досторуңдун маанайын көтөргөнүң, классташтарыңа тапшырмаңды берип жардамдашканың, жада калса курбуларыңа ашыкча дептериңди зарыл учурда берип турганың, колуңдагы момпос уюңдан бөлүшкөнүң, түстүү калемиңди убактылуу берип турганың, бул сенин жоомарттык жана кайрымдуулугуң.
Жоомарттык менен кайрымдуулукта шаркырап аккан суудай болгон инсандарды биз көбүнчө ар кандай жанрдагы чыгармалардан да кезиктирсек болот. Мисалы, Алтын куш жомогундагы бала минген аттын карышкырга союп берип, өзүнүн жоомарттыгын көргөзө алган. Кожо жаш эпосунда бир уруу элди кожо жаш кийиктин эти менен баккандыгы мергенчинин жоомарт жана кайрымдуулугунан кабар берет. Манас эпосундагы Манастын жоомарттыгы, айкөлдүгүн ар бир бөлүктөн тапсак болот. Мисалы, бала чагында ошпурга койчу болуп жүргөндө досторуна койлорду союп бергендиги, Алмамбетти алдынан тосуп чыкканда өзүнүн минген ак куланы тартууга берип жиберүүгө даяр тургандыгы жана башкалар. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун Эрте келген турналар чыгармасындагы Султанмуратты дагы жоомарт десек болот. Анткени Анатайдын атасы каза болуп, кабыргасы кайышып, атасын жоктоо ыйлап жатканын көргөндө эмне кылып сооротушун билбей, өзүнүн аярлап, жакшы көрүп, сактап жүргөн, бир мезгилде Анатай талашкан 100 арчыны «Ме, бул сеники болсун» деп айтканынан. Анткени ал ушул 100 арчыны берсем, Анатай көп кайгырбай калат деп ойлойт. Сүйүктүү окуучуларым, бакылдагандан ыраак болгула. Атыңарды жоомарттык жана кайрымдуулук менен даңазалагыла. Биздин элибиз сараңдыкты жана төрөпейилдикти жаман көрөт. Балдар, жоомарттык жана кайрымдуулукта шаркырап аккан суудай болуп, эч качан буйдалбагыла. Менин кичпейил айкөл окуучу досторум, жоомарттык жана кайрымдуулук ар бирибиздин жүрөгүбүздө, сезимибизде, көңүлүбүздө, дилибизде жашаш керек. Баарыбыз пирамиданын чокусунда, адамдардын жан дүйнөсүндө өзүбүздүн жыргалчылыгыбыз менен кошо башка адамдарды да жашоого болгон көз караштарын өзгөртүүнү кааласак, жоомарттыкта жана кайрымдуулукта шаркырап аккан суудай шар чечим кабыл алгыла. Биз адамбыз да өзүбүздү эмес, өзгөлөрдү жашатыш үчүн дагы жашашыбыз керек. Балдар, жоомарт жана кайрымдуу адамдар жашаган жерде руханий жан дүйнөсү бай адамдар көп болот. Руханий жан дүйнөсү көп адамдар болгон жерде жоомарттык жана кайрымдуулук өкүм сүрөт. Ошондуктан акындар ким башкага ыра көрсө жартынан, ырыскысы бүтүндөлөт артынан, кайрымдуу бол, акылдуу кыз жаш жигит, жоомарт адам алыс санаа дартынан. Жоомарттык бул көк асмандай кененден, тоодой бийик ысык көлдөй тереңден. Жоомарттык бул бар дүйнөңдөн сырткары, сөзгө дагы берешен бол дегенден деп жаш, бирок керемет ырларды жазган Улуу Комокеев да силердин жоомарт, берешен, өз эли журтубузга кайрымдуу уул кыздардан болушуңарды каалайт. Урматтуу окуучулар, жүрөктөн чыгып айтылган сөздөр жүрөккө жетет. Жоомарттык жана кайрымдуулук жөнүндө силердин жүрөгүңөргө бир аз да болсо таасир эте алган болсом, бүгүн сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Адамдар, достор, үчкө бөлүнөт: тарыхты жараткандар, тарыхты жазгандар жана тарыхты окугандар. Мен ишенем, силер тарыхты жараткан инсандардан болосуңар. Демек, үй бүлөбүзгө, мекенибизге, дүйнө жүзүнө тынчтык каалоо менен сабагыбызды аяктайбыз. Келерки сабакта кезиккенге чейин сак саламатта калыңыздар.